Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Балага энесинин атын берүү муфтият билдирүү таратты. Муфтийдин тектүүлүгү улуттун гене фондуна зыян келтирүүдөн, үй-бүлөдө майып балдардын төрөлүүсүнөн сактай турганын белгиледи. Кыргызстандын муфтийи Замир Кары Ракиев баланын энесинин атын каттоо боюнча пикирин билдирди. Муфтийдин айтымында ар бир перзент тегин билүүгө укуктуу. Баланы ким төрөгөндүгү айдан ачык, ал эми текти атага таандык болушу өтө зарыл. Ошондуктан ислам дини баланын тегин атага таандык кылат. Адам атадан баштап бүгүнкү күнгө чейин бардык адамзат урпагы, бардык мамлекеттерде уулга да, кызга да атасынын теги берилип келген. Шарият адамдын акылын, намысын, мүлкүн, тегин, урпагын сактоону максат кылат. Тектүүлүк адамзатты жакын туугандар менен билбестен үйлөнүп, улуттун гене фондуна зыян келүүсүнөн, үй-бүлөдө майып балдардын төрөлүүсүнөн сактайт. Динибиз ушул себептүү баланын атасы белгилүү болуусун жактайт. Ыйык Куран баланы өз атасынын аты менен чакырууну насаат кылат, деп жазды Ракиев. Ошондой эле муфтий кыргыз коомчулугунда да жети атасын билбеген, жетисиз кул деп катуу айыпталганын, тексиз кул дегенден өткөн оор сөз болбогонун белгиледи. Улуттук каада салтыбызда жети атасын билүү деген генеалогиялык алтын эреже бар. Ал принцип аркылуу бала өзүнүн тегин таанып билет. Бул өз кезегинде энени басынтуу деген маселе эмес. Кыргызда кыздын аты улук деп тегин жерден айтылбаган. Динибизде аял заттын даражасы канчалык бий экендигин айдан ачык, деди Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы. Белгилей кетсек, буга чейин Конституциялык сот жарандар 18 жашка чыккандан кийин атасынын же энесинин атын катталаарын өзү чечүүгө укуктуу деген бүтүм чыгарган. Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирелине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Президент Садыр Жапаров Ысык көлдүн башчысы Имамбетовго сөгүш жарыялады. Ысык көл облусунун жетекчиси Ильяс Имамбетовго сөгүш жарыяланды. Бул тууралуу президент маалымат кызматы билдирди. Өлкө башчы Садыр Жапаров эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн дисциплинардык чара көрүү боюнча буйрукка кол койгон. Маалыматта президенттин Ысык көл облусунун калктуу конуштарынын тургундарынын пляждык аймактарга кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндө жарлыгын аткаруу жоопкерчилиги Ысык көл облусунун жетекчисине, мамлекеттик райондук администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларына жүктөлгөнү белгиленген. Бүгүнкү күндө Ысык көл облусунун айрым пансионаттарында дарбазалар, тосмолор толугу менен алынган эмес. Ошондой эле көлдүн жээгинен курулуш материалдары ушул күнгө чейин чыгарыла элек, деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары Ильяс Имамбетов Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан коомдук тамактануучу жайларды мыйзамсыз курууга жол бергени белгиленди. Буйрутма аткарып 29 жаштагы жигитти өлтүргөн Кримтөбөл карышкыр 14 жылга кесилди. Карышкыр кайманаты бар Кримтөбөлү Мурсалым Умурзаков буйрутма аткарып, адам өлтүрүүгө күнөөлөнүп 14 жылга эркинен ажыратылды. Тиешелүү өкүмдү Аламүдүн райондук соту чыгарганын Чүй облустук сотунун маалымат кызматы билдирди. Кримтөбөл кылмыш жаза кодексинин 261-беренеси уюшкан топту түзүү же ага катышуу, 165-берене адам уурдоо, 208-берене опузалап талап кылуу жана 122-берене адам өлтүрүү боюнча күнөөлүү деп табылган. Соттун өкүмү менен анын мүлкү конфискацияланып, жаза мөөнөтүн катаал режимде түзөтүү колониясында өтөй турган болду. Аталган кылмышка катышкан шериктери КВМ менен С уулу С 13 жылга кесилип, мал мүлкү конфискацияланган. Ал эми АГЖ 9 АМТ 8 жылга эркинен ажыратылса, А уулу С 3,5 жыл пробациялык көзөмөлдө болот, деп айтылат маалыматта. Мачы суу өрүү маселеси Конституциялык соттун түшүндүрмөсү. Кыргызстанда баланын аты жөнүнө энесинин атын кошууга уруксат берилди. Конституциялык сот талкуу жараткан чечим боюнча түшүндүрмө берди. Белгилүү болгондой, балага матроним берүү маселеси боюнча сотко активист Алтын Капалова кайрылган. Сот маселени карап, жарандын аты жөнүнө энесинин атын кошуусун мыйзамдуу деп тапкан.
Соттон билдиришкенде ата-эне баланын аты жөнүнө матронимди өздөрү бере албайт. Себеби баланын фамилиясында эненин аты болгондо ал салттуу коомдо кодулоого дуушар болушу мүмкүн. Ошондуктан бала 18-ге толгондо фамилиясына атасынын же энесинин атын кошууну өзү тандайт. Ошол эле учурда жарандар кыргыздардын салты боюнча баланын аты жөнүн уул, кызы, тегин деп жаздыра алат. Андай учурда эч кандай матроним, мачество жана патронимдин, отчествонун кереги болбойт. Андан тышкары советтик системадан калгандай баланын аты жөнүн фамилия, өз аты жана атасынын аты же энесинин аты түрүндө жазуу болот. Конституциялык сот чечим кабыл алууда адам жынысына карап басмырланбашы керек деген принципке таянганын белгилейт. Элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев Швейцарияга болгон жумушчу сапарынын алкагында буунун башкы катчысынын орун басары Татьяна Валова менен жолугушту. Номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан эл өкүлү жогорку кеңештеги элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев жумушчу сапарынын алкагында буунун башкы катчысынын орун басары Татьяна Валова менен жолугушту. 3-июлда Швейцарияга болгон жумушчу сапарынын алкагында жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Түмөнбаев, Данияр Төлөнов, Улан Примов, Камиля Талиева, Айбек Алтынбеков, Абдывахап Боронбаев, буунун башкы катчысынын орун басары, буунун Женевадагы кеңсесинин башкы директору Татьяна Валова менен жолугушту деп айтылат маалыматта. Жолугушта эл өкүлдөрү буу менен ар тараптуу кызматташтыкты чыңдоонун маанилүүлүгүн, ошондой эле Кыргызстандын 2030-жылга чейин туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашууда уюмдун колдоосунун маанилүүлүгүн баса белгилешти. Мындан тышкары делегация Кызыл Крест жана Кызыл Жармай коомдорунун эл аралык федерациясынын башкы катчысы Жаган Чапагейн менен жолугушту. Кызматташтыктын перспективдүү багыттары боюнча пикир алмашуу болду. Мындан тышкары тараптар Кыргызстанда Борбордук Азия боюнча аймактык өкүлчүлүгүн ачуу маселесин талкуулашты. Assalamu alaikum туугандар. Мен силерге азыр алтын байтек боюнча түшүндүрүп берейин. Алтын байтек адамдын 206 сөөгүн түзөйт, кан айлануусун жакшыртат, артроз, артрит, грыжа ооруларына жакшы жардам берет. Муну кийгенде бутта тамандан ысык өтүп, кан айлануусун жакшыртат, буту муздагандарға жакшы жардам берет. Муну кийгенден баштап мен bir gün эмес, 1,5 gün, 1,5 суткасынын күйлүү күчтүү, эркен жана күчтүү, кубаттуу жүрүп атам достор. Андан кийинки бул биринчиси. Экинчиси дагы кеңеш берем, кимдин кан айлануусу начар болсо, койтулган кан болсо, бул батек дагы алтын батекте ошо кандын суюлушуна да жардам берет экен достор. Андан кийинкиси болсо, мен өзүмдөн такай башым ооруп, өзүмдү мындай алып жүрүшүм өтө начар эле, бирок ушул батекти кийгенден бери достор, өзүмдүн алып жүрүшүм, кубатым, күчүм аябай жакшы. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарга Толбай мырзанын медицинский центрине келип, ушу алтын батекти кийип, өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдасаңар болот. Келгиле, дарлангыла, көзүңөрүнөн көргүлө, мына жана патек дегенди алдыр, жакшы таасир берет экен. Мен күнү көзүмчө отуруп бүт тура албайчы элем. Туалетке отурганда мен туруп, таяк менен бүтүп койра турчу элем да. Бүгүн баары туруп кеттим, кумандан баары эчтеке отуруп бетим жууп атам. Туруп көрсөткү. Туруп мына. Муну тура албайсың мына, отуруп турат. Даже айындагыларды көрсөм мен юттан көрсөм тайып болуш керек, асылыкта. Мен мындай болуп калдым мен, мына сүйүнүп атам мына. Бир күн кечинде келген. Рахмат, бастырып койду жашнагым. Өзү кирип өзү чыкты, рахмат. Мен толкундан өзүнүз айта албай жатам, бирок рахмат. Башка эмне дешимди билбей атам, азыр да толкунданып турам. Рахмат. Ооругандар келип көрүнгүлө. Мына туугандар, мына результат жакшы. Мына азыр жакшынакай түзүп отурам. Турганда таягы жок, нары басканда деле болот. Шалт ошол болуп калды, жакшынакай азыр. Ден соолук жакшы. Мына таягы жок, жакшынакай эле азыр. Мени көргөн билдерин таяк менен, балдак менен да жүргөм үйдө. Азыр мына Кудайга шүгүр бар болсам. 4 күндө результат берсек? 4 күндө результат. Эми мындан аркы дагы жакшы болот. Буюрса. Кудай калат. Кыргызстан ШКУнун уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү борборун түзүүнү сунуштады. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун алдында штаб-квартирасы Бишкекте жайгашкан уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү борборун түзүүнү сунуштады. Эскерте кетсек, кечээ Индиянын төрагалык алдында ШКУ өлкө башчыларынын кезектеги саммити онлайн форматта өтүп, ага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров катышкан. Өлкө башчынын айтымында 14-июнда Чолпон Атада бул маселе боюнча ШКУ мамлекеттеринин консультациялары болгон. Кыргыз тарап жобонун жана борбордун структурасынын долбоорун тартуулаган.
Бул демилген ишке ашыруу регионалдык коопсуздук, терроризм, экстремизм, баңгизаттуу мыйзамсыз жүгүртүү, транс-чегаралаш уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү маселелери боюнча өз ара иштешүүнү өрчүтүүгө олуттуу түрткү болот, деди Жапаров. ШИКУнун онлайн өткөн саммитинде коопсуздук маселелерине токтолгон Садыр Жапаров Афган көйгөйүндө көңүл сыртында калтырбоого чакырган. Кыргызстан үчүн досторубуз сыяктуу эле Афганистандагы тынчтык жана туруктуулук, аймактык коопсуздукту камсыз кылуудагы артыкчылыктуу шарттардын бири болуп саналат. Кыргызстан ынак коңшулук мамилелерди өнүктүрүүгө даяр жана Афганистандын тынч жана туруктуу болушуна кызыктар. Ошол эле учурда Афганистандын ички иштерине кийлигишпөө принцибине берилгендигин белгилөө менен Кыргызстан Афган элинин тарыхый тажрыйбасынын, маданиятын, каада салттарын жана улуттук өзгөчөлүгүнүн негизинде өз өлкөсүнүн келечегин аныктоо укугун сыйлайт, деди президент. Ошондой эле ал уюмдун ишин жакшыртуу процессинде бардык тараптардын пикирлерин жана сунуштарын эске алуу зарылдыгын белгиледи. Ташкент Ысык-Көл авиакаттамын ачуу пландалууда. Ташкентте Ысык-Көлгө авиакаттам ачуу пландалууда. Бул тууралуу Манас эл аралык аба майданы кабарлады. Агалайык 14-июлдан тарта Өзбекстандын Centrum Air авиакомпаниясы Ташкент Ысык-Көл Ташкент багыты боюнча түз авиакаттам ачууну көздөп жатат. Каттамдар аптасына бир жолу жума күндөрү аткарылат. Аталган багытка байланыштуу суроолор боюнча авиакомпанияга түз кайрылууга болот. Бийлик Мега мамлекеттин карамагында калаарын ишендирди, бирок аукцион өтөт. Альфа Телеком, Мега, мурдагы Мегаком ЖАК боюнча мамлекеттин пландары өзгөргөн жок. Учурда компанияга аукцион жарыяланды. Ага мамлекеттик өнүктүрүү банкы катышып уюлдук операторду сатып алууну пландоодо. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Эске салсак, кечээ мамлекеттик уюлдук операторду менчиктештирүү боюнча аукцион жарыяланып, баштапкы баасы 14,6 миллиард сом деп бааланган. Мындан улам айрым интернет колдонуучулар Садыр Жапаровдун 2016-жылы уюлдук операторду сатууга каршы чыгып жазган постун бөлүшө башташкан. Жылдын башында Султанбаев Альфа Телеком чет элдик компанияларга берилбей турганын, операторду улуттук банк же мамлекеттик өнүктүрүү банкы көзөмөлдөй турганын билдирген. Альфа Телеком Мега боюнча мамлекеттин пландары өзгөргөн жок. Учурда компанияга аукцион жарыяланды. Ага мамлекеттик өнүктүрүү банкы катышып уюлдук операторду сатып алууну пландоодо, деди Султанбаев. Анын айтымында муну менен компания мамлекеттин карамагында калып, өлкө экономикасынын өнүгүүсүнө өз салымын кошуусу улантат. Мындан тышкары башкаруучунун алмашуусу калк үчүн кызмат көрсөтүүчүлөрдүн сапатын жакшыртууга алып келери күтүлүүдө. Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова улуттук банктын финансылык мекемелери жана лицензия берген объектилердин тизмесинен акча алмаштыруучу жайларды алып салууну сунуштап жатат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда улуттук банктын лицензиясы жок акча алмаштыруу жайларын ачууга тыюу салынат. Депутат террордук ишти каржылоого жана кылмыштуу киришелерди легализациялоого каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү долбоорду демилгелеген. Учурда документ коомдук талкууда турат. Акылбек Жапаров Миңкуштагы уран калдыктары сакталган жайларды барып көрдү. Министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жумгал районунун Миңкуш айыл аймагындагы уран калдыктарын сактоочу жайларга барды. Бул тууралуу өкмөт билдирди. Белгилей кетсек, Миңкуш айыл аймагында жалпысынан Талдыбулак, Туюк суу, Как жана Дальне сыяктуу уран калдыктары сакталган 4 жай бар. Учурда Как рекультивацияланууда. Жүргүзүлүп жаткан иштер үстүбүздөгү жыл ичинде бүткөрүлөт. Талдыбулак Дальне жайына көчүрүлүүдө. Ташуу иштерин 2023 жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда.